Кайрадан Кыргызстанда жаңылыктардан Бишкекте курулуш жүрүп жаткан көп кабаттуу имараттарда куруучулардын коопсуздугу толук сакталбай жатат дешет адистер. Буга дагы өткөн жумада эле болгон. Борбор каладагы Алмата жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишиндеги жерде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн үстүнөн 3 адам кулап кеткени далил. Учурда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы курулушчулардын өлүмүнүн себептерин иликтей баштады. Курулуш маалындагы коопсуздук тууралуу кийинки сюжеттен көрүңүз. Аю курулуш компаниясынын куруп жаткан имаратынын 5-кабатынан учуп каза тапкан 17 жана 18 жаштагы куруучулардын иши Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгына өткөрүлдү. Бүгүнкү күнү бул окуя боюнча кылмыш иши Ала Бүтүн райондук ички иштер бөлүмүндө козголду. Азырынча тергөө иштери жаңы гана башталган соң, алардын өлүмүнө ким жоопту экени белгисиз. Айрым маалымат булактарга таянсак, ушул жылдын жарым жылдыгында эле курулуш объектилеринде жалпысынан 69 кырсык катталып, алардын 32си өлүм жити менен аяктаган. Өткөн жылы болсо 59 кырсык катталган. Жалпысынан 83 адам жабыр тартып, алардын 48и бүгүнкү күнү оор абалда. Салыштырмалуу быйыл катталган кырсыктардын жана жабыркагандардын санынын көрсөткүчү дагы былтыркыдан көбүрөөк. Экологиялык жана техникалык инспекциянын кызматкерлери курулуш объектилерин жылына бир жолу текшеришет. Себеби алардын объектилерди каалаган учурда текшерүүгө укуктары жок. Алардын айтымында курулуш компаниялары ишкерлерди алууда алардын тажрыйбасын жана билимин текшерүүсү керек. Ошол маселе көмүскөдө калган үчүн объектилерде ар кандай кырсыктар катталып жатат. Ошондой эле ишкерлердин келишиминде дагы каталар бар. Алар аны жеткиликтүү кылып түзүшпөйт. Ошол себептен өздөрүнүн эмгек укуктарын жеткиликтүү билишпейт. Көйгөйлүү маселе ар бир заказчик, мисалы алсак, заказчик же болбосо застройщик субподрядный организацияларды жалдашат. Субподрядный организациялар патент негизинде гана иш алып барышат. Бул да мыйзам бузуу. Мыйзам боюнча негизи ар бир жасала турган жумушка лицензия керек. Стройка боюнча обязательно лицензия керек. Бул патент менен иштеген өзү эле мыйзам бузуу. Курулуш имараттарында коопсуздук маселеси албетте биринчи орунда болушу шарт. Бирок ага карабастан ар кандай кырсыктарга кабылып каза болгон куруучулар дагы бар. Негизги курулуп жаткан имаратка тегерети атайын тор орнотулушу керек. Кокус иштеп жаткан адам кулап кетсе ошол торго илинип калат. Бирок андай торлор бүгүнкү күнү курулуштарда колдонулбай келет. Бул дагы коопсуздукту сактоодо зор роль ойнойт. Андан тышкары кызматкерлер баш кийим жана кур сыяктуу курал-жарактарды колдонушпайт. Кырсык болгонго чейин коопсуздукту экологиялык техникалык инспекция карайт. Кырсык болгондон кийин ички иштер жана эмгек инспекциялары иштеликтешет.